Бүгін менде сонын көйнек, сонын маникюр, сонын алтыным. сонын Тур, макияж. кел. Бүгін менде Қой тұршы. Сонын. Кел, тур. Ойгон, мына бүгін келді. Тұрдық, тұрдық. Ал келді бізге. Келіп қалды, мінеке келіп қалды. Бұл жақта. Анда 1, 2, 3, 4. Сен миллионер боласың, тур. Алла, ошол Гүлзат Мамытбек бүгінгі студиямызда. Да. Телеүйрөтүүчү, мотиватор, чыныгы айым, чыныгы позитив айым. Гүлзат Мамытбек. Матаң. Көп кырдуу талант Гүлзат Мамытбек. Ай, Келиңиз, Тұрыңыз ба? Тұрағаймын де. Қуаныштабыз. Қандайсыз? Рахмат, жақсы, құдайға шүкір. Аман-сен Қырғызстанға келіп қалдым. Қырғызстан мұны тосып ат деп тақыр ойлаған емеспін 3 ай мұрын. Жөнекей адам эле болуп жүрчүмүн да. Азыр жылы сок кеттим мен 3 айдан кийин. Албетте. Көрүп биз канча айдан бери ойгонуп жүрөбүз. Өзүбүзгө да дем күч алып жүрөбүз. Биз атайым алгачкы эле суроо, сиз энергияны кайдан аласыз? Азыр эртең менен таңертең туруп алып кичине настроениям жок болуп отургам. Неге маанаңыз жок? Жок, уктабай калдым да. Уйку аздыгынан, Уйку аз болуп калып атат, анткени чоң проект баштап алдым. Стань миллионером, миллионер бол, миллионер деген 3 тилдүү. Анан кийин 1 саат, 2 саат, 3 сааттан уктап калдым азырчы. Чоң проект бул Кыргызстанды көтөрө турган, Кыргызстандын имиджин баркын көтөрө турган дүйнө жүзүндөгү жакшы проект болгон деп да, Кудай буйрса. Анан кийин ошо уктабай калган эртең менен туруп анан азымда Майкл Джексонду уктум. Азыр сразу мында бул музыка да, музыка жан дүйнөнүн баары эргитет да, баары бир. Жанагы видеодогудай. Жан видеодогудай. Анан ошо музыка жардам берет эң биринчи. Анан кийин билим, мен билим алып кадимкидей. Билим алсаңчы, даже денеңдеги ар бир клетка жаңырат экен да. Ар бир клетка жаңыланып сен мен 2 жыл мурункуга караганда азыр жашыраак көрүнөм да. Азыр билим алган сайын андан да жашарып атам. А сейчас время работает на меня. Не наоборот. Сизге иштеп атат азыр. Убакыт мага иштеп атат. Ошого билим алыш керек. Ошондо менин суроомо жооп кандай болуп калды? Сиз энергияны кайдан алдыңыз? Музыкадан. Музыкадан жана билимден. Билимден, музыка жана билим. Ооба, Ди Каприо, Том Круз кандай жүрөт? Бул теманы козгобосок болбойт го дейм. Качан анан Гүлзат айым, качан эмне болду? Качан тартуу процесси башталат алардын? Мен ушул эмки жылы аттанатам немеге Америкага. Азыр Стань миллионером деген проектте долбоорду Москва менен Бишкектин ортосунда кылам. Бул өтө чоң реалити шоу болот. Бул 300 киши катыша турган моундай бүткүл мондай энергиямды бар болгон азыркы энергиямды ошол жака жумшап атам, азыр сон болот. Эми анан август-сентябрларда мен Америкага кетем. Суперсила деген сон программа бар. Бул дүйнөлүк жүзүндөгү менмин деген лидерлердин программасы да, ошол жака чогулат. Ошол жака барышым керек деп мен көгөрүп ошол жака барам деп атам. Ошо проекттен сразу ошол жака барам. Анан кийин ал жерде дүйнөдөгү менмин деген лидерлер менен таакташ болуп, суу кечип дегендей, бир клубда жүрүп, анан ошол жактан анан кийин Голливуд карьерам башталды. Анан кийин багындырам Голливудта дейсиз, жакшы. Сизге суроо, мисалы азыр эфирге чейин дагы музыка уктуңуз, бул жака эфир башталып атканда да музыка угуп аттыңыз. Күндү ушундайбы? Күндү ушундай. Күндө музыка укпасам болбойт. Настроением түшүп калганда эле, бул энергия да, музыка бул энергия. Музыканы коем өзүмө жаккан. Билеп баштайм, билеш керек. Бул кыймыл аракет кылганда сен бийик толкундардасың да. Адамдар негизи толкундардабыз. Же бул толкунда негативдүү, коркунуч толкундарда, же неме толкундардабыз. Зеригүү, эчтеке кылгым келбей атат. Же энтузиазм. Эми азыр силер телевидение кылып атпайсыңарбы, эми телевидениени өзгөртүп. Биз кайсы толкунда окулабыз? Силер эстетикадасыңар. Эстетика энтузиазмдан өйдө. Эстетикадан өйдө бул действие. Действие деген бул бийлөө. Кыймыл. Эртең менен жүгүрсөң, чуркасаң уже сен бул толкунга чыгып каласың да. Мен негативге түшүп калганда уже бул толкунга чыга баштайм. Жүгүрүп, эртең менен жүгүрүп чурканып, шык көтөрүлөм да, анан кеттим анан. Анда биз баягы эстетика толкунунда жүрүп, эми күндө эртең менен туруп бийлейли. Биз дагы баягы кыймыл аракет толкунуна өтөлү, Күндүгө туруп Майкл Джексон музыкаларына бийлейбиз, э? Макул. Мен кара жоргого бийлейм баары. Анан кийин ошол эле сиз бийлегениңизди, чуркаганыңызды дагы видеолорду жүктөп каласыз. Негизи эле ашыкча видео жүктөп алып, баягы
көрүүчүңүздү жогото алам деп коркпойсузбу? Мен көрүүчүм дайыма мен менен. Мен жаман көрсө дагы барып мен менен. Рамазан Валиев деген жакшы жигит бар, эмеде Казакстанда ошол киши эле сатпайбы. Сени башында көргөндө аябай жаман көрчүм дейт. Эмне эле бул жыргап атат, мен кыйнап атканда эмне эле бул жыргап атат я. Ондеп мен бул толкунда осман киши бул толкунда экен да, эми түшүп турабыз ары бери толкунгачы. Бул ар нерседен зависит да, бул неме тиешелүү. Эмне эле бул жаман эме жыргап атат я деп мени аябай урушат экен да. Бирок урушуп анан кийин бул толкунга чыгып алгандан кийин анан түшүнүп калыптыр да мен. Эми азыр восхищаюсь дейт да, кубанып суктанып атам дейт. Гүлзат айым, биз сизди баягы кыргыздын жаңы деми деп билебиз. Адамдарга мотивация бересиз, аларды өзүңүз айткандай ошол бийик толкундарга чыгарасыз да. Атайын тренингтерде өтөсүз да. Биз социалдык тармактарда көрбөгөн кыргызстандык жок болуш керек, баардыгыбыз эле көргөн болушубуз керек. Ошол тренингтерге кирүү акысы канча? Ар кандай немедеги Москвадагы семинар өттү. 1000 рубль болду окшойт. 1000 рубльдан. 1000 рубльдан 3000 рубльга чейин өттү. Азыр ораторское искусство өтүп атабыз. Бул 2 айлык болот. Суббота сайын. Булар 200 доллардан сатылып атат азыр. Эми ораторское искусстводан кийин башкача болуп чыгат адамдын баасы. Ошон үчүн ораторское искусствого келгиле мага алтындарым. Келишиң керек да, мен сен башкача киши болуп чыгасың. Ораторское искусстводан кийин сен лидер болуп чыгасың. Ооба, жалым кыргыз. Жалым деп, планетам деп каласың. Планетам, космосум деп. Менде бир ушундай суроо жаралды да, ушул сөздөрдү каяктан оюңузга келди? Алтыным, берекем. Мындай карасак күнүмдүк турмушта деле колдонуп жүрөт экенбиз, бирок сизче эле эч ким колдонбосо керек бул сөздү. Алтыным, берекем бул. Мен колдоно баштадым, ачык эле айтайын. Эфирден дагы, кээде жашоодо дагы. Эфирден дагы колдонуп баштаган да сизден кийин. Сиз кайдан? Мен мамам жакшы ушундай ушул сөздөрдү айтат эле кичинекей кезинде. Атам дагы айтчу. Бул нерсе кулагыма сиңип калган биринчиден. Бирок мындай негатив баса берет экен, коом негативде экен, ушул ди толкундарда экенбиз, коом бүткүл эле, көпчүлүгү эле. Анан окуп жүрүп чоң толкундарга чыгандан түшүндүм да, кыргызды негизи адамзатты турбайсыңбы, ишин жасабайсыңбы, я деген ойт экен да. Особенно кыргызды. Анан жашынакай, жок, тура койчу, алтында иш кылабыз. Анан сен жакшысын карачы. Десең ошондо адам баласы байыт экен да, ал энергия да, ар бир сөз энергия. Энергия берип атасың. Сен турбайсыңбы десең, жаман энергия берип атасың, сен өлтүрүп атасың ал адамдычы. Акырын өлтүрүп атасың. Агер жакшы энергия берсең, турчу алтын. Ага жашоо берип атасың деп, позитив берип атасың. Ал киши тургусу келет, иш кылгысы келет. Ошого жакшы сөз жарымырыз. Жакшы. Анан кийин сиздин дагы талаптарыңызды билебиз, баягы болочоктогу жолдошубузга болгон, 40тан ашык талапка негизде жооп берген адам барбы? Ошондой үй-бүлөлөрдү көрдүм да, өз көзүм менен көрдүм. Алар бүт баарын туура кылышат да. Биз ойлойт экенбиз мына үйлөнгөнгө чейин аябай бири-бирибизди жакшы көрүп, аябай бири-бирибиз менен суктанып, көтөрмөлөп, жагынып тим эле мондай деп тим эле бийик толкундардабыз да. Анан үйлөнүп алгандан кийин паспортко печать коюлгандан анан турчу. Барча дерде. Үйөлүң деген барчары башталат экен да. Биз жаман сөз менен уже өлтүрүп баштайт экенбиз бири-бирибиздичи. Жок, берекем, андай эмес. Ар бир секунда сайын мамилелериңерди жаратып турула деп атпайбы? Секунда сайын. Бул өмүрлүк иш бул. Үй-бүлө деген бул өмүр бою жасай турган иш. Биз жолу жасап алып тургандан кийин паспорт коюп тургандан кийин жасабай койбойт экенсиң да. Анда уже урай берет экен. Анда үй-бүлөлөрдү көрдүм да. Бири-бирине гүл, мына 20 жылдан бери бири-бири менен жашайт экен, Ринель менен Оксана. Өкө тең ушундай бир жашынакай, ал гүл алып келип берет экен. Мындай күн сайын болбосо дагы жумасына 2 жолу ушундай эреже бар экен. Жумасына 2 жолу мага гүл бермек. Биз атайын ким дедиңиз аттарын? Ринель жана Оксана деген немелерим. Мен көп негизи. Досторумуз. Эми негизи бирок бизде мындай дагы солуттуураак сүйлөшөлүчү, баягы мындай дагы нерселер калыптанып калганда, айымдардын орду үйдө деген нерселерчи, анан кийин эми аларга мындай кыргыздарда өзгөчө баягы элет жерлеринде гүл алып барып берсең эмне болот десең деген да сөздөр бар да. Аларды кантип жоебуз? Кантип жоебуз баарын? Биз бүт баардык нерсе биздин колубузда. Бул эрежелерди биз жараттык да. Эми кайта биз башка эрежелер жаратсак болот. Бул жашоо болуп аткан, жашоо турмуш, мунун баарын тең биз өзүбүз жараттык. Мунун баарын теңчи. Кудайдын күчү менен эң биринчи, бирок биздин аракетибиз менен.
ошондуктан ошондой башкача эрежеде жарата берекем. Эгер биз өскүбүз келсе, аял кишиге тырча чайын даярдачы эмес, берекем мен чай ичким келет десе, аял киши тура калып жасайт да. Анан кийин күйөөсүнө акчаны көбүрөөк алып келчи берекем. Дай көбүрөөк иш кыласың деп күйөөсүнө жакшы, эгер үйдө акча жетпей атса, жакшы сөз менен айтса, а киши алып келет, 1000 сом алып келсе, 1000 эле сом алып келдиңби дебей, 1000 сом алып келиптир деп аябай кубанып, сон карачы азмага мол нерсе алабыз, эртең атабыз мындан да көп алып келет деген намек берип койсо, а киши эртең көбүрөөк алып келишим керек, ушундай эмоцияларга ээ болот экен. Давай деп аракет кылат экен да. Эми буну билген кишилер мага үйрөтүп атпайбы, Гүлзат? Мен өзүм катачылык кетирип койгом көп жерлерде. Ошондуктан бири-бирибизди жаратып, аянычтуу мамиле кылып, мээримибизди төгүп турсакчы. Ошондочу Гүлзат айым, канча кандидаттын баягы каттарын карап чыктыңыз? Көп болду. Талапкерлер көп эле болду. Талапкерлер Кудайга шүгүр көп болду, баардыгына ыраазымын. Ошончо көңүл коюп, аябай аракет кылганына ыраазымын, чын. Бирок мен Ди Каприону тандайм. Мен Том Крузду тандайм. Том Крузду. Мен кишинин интервьюларын уктум, кишини изилдедим, кишинин максаттарын түшүндүм. Анткени үй бүлөт жаралып атканда эң биринчи сен максаттарды карашың керек экен болочоктогу будущий күйөөңө, жолдошуңа. Эгер максаттар бир болсо, бир толкунда жүрүп, бир кете берет экенсиң. Эгер максаттар эки жакта болсо, андай урушуп баштайт экенсиң. Уже эки жакта карап калдың да. Ошондуктан бир максаттагы кишини таап, анан Гүлзат айым, макул, бунун баардыгы жакшы. Ошондой Том Круздар тиги Баткенде, Ошто, көлдө бар бекен? Таласта. Мен билим алып атам да. Анан мен жогорку деңгээлге өсүп атам да. Мен Голливудка барып, Голливудду багындырып, Манас тасмасын тартам, өзүм Канекейдин образын жаратам деген максатым бар. Мен кичинекей кезимден эле билгем аны, бирок айта алчу эмесмин да, коркчумун да, ушундай коркунуч могу коробка, анан элем эмне дейт деген нерсеге түшүп алыпчы. Азыр эми Кудай буйрса билим алып, азыр өсүп атам. Алдыга депчи, анан кийин ошолдой максатым бар, мен жаратам, Кудай буйрса аны Кудайдын күчү менен ошол нерсеге жетем. Анан мен ушундай деңгээлге жетип атсам, киши да ошондой деңгээлге жетиш керек да. Туура. Мен ошо тең-теңи менен, тезек кабы менен дейт. Ооба. Анан Том Крузга окшогон мырзаларга күйөөгө тийсеңиз, буйрса, карьераңыз калып кетпейби? Чоголуп кеткенге мүмкүн. Чоголуп кетет да, андай деңгээлдеги эркектер айтат да. Мага татыктуу болушуң керек берекем, сен карьераң жакшы жүрүш керек. Ошондой талаптар ошондой ошо кишилер. Демек татаал эмес, карьера менен үй бүлөнү алып кетти. Ооба, аял киши бүт жерде жетишет. Аял киши бүт жерде жетишет. Сүйүнөр. Эми мен тиги Данияда жүргөндөгү учурга бир кайтылып келейин. Ал жактан дагы бир жезделүү кылып атпадыңыз белебиз дечи. Ал жездем эмне болду? Данияда жезде жок болчу. Жок, мындай эми бирөөнү ушул жезде болот окшойт Алишер деп айтып атпадыңыз. Эми бар болчу ошондой кандидаттар, анан карап көрөйүн деп көрдүм. Максаттар андай эмес экен. Анан издедим анан. Мен ушул мен күйөөгө тийгим келип атат деген диариядан мурун өзүмдү мындай басынтып, жок, мен 2 жолу катачылык кылдым, мен кой эми андан кичине алысыраак болуп турайынчы, эмки жыл анан может быть 2 жылдан кийин деп ойлочумун да. Ал ойду мындай өзүм четке калыпчы, алыстап. Анан кийин бирок окугандан кийин бир мындай. Эгер сен бул жерде жайгашсаң, сен ушунча эле нерсе көрөт экенсиң. А эгер сен мондай жерде жайгашсаң, сен мынча нерсе көрөт экенсиң. А эгер өйдөрөөк жайгашсаң, сен мынча нерсе көрөт экенсиң да. Эми мен ушул жерге чыктым дей албайм, бирок ушул жерден көп эле нерсе көрүп атам. Анан айттым да өзүмө, эмне үчүн мен азыр түртүп атам? Эмне үчүн өзүмдүн бактым келип атса, аны түртүп атам? Эмне үчүн сөзүм менен, анан дуам менен анан кийин жок дедим, тием. Анткени аял кишиге күйөөлүү болуш бул эң негизгиси нерсе. Күйөөгө тийип анан бала төрөш бул эң негизгиси. Үй бүлөлүк бакыт дейт го башкысы. Эми сизге бир суроом бар да. Мен сиз ошол Том Круздарды карап жүрөсүз, айттым, Баткенден болбойбу десем, ойлонуп койдуңуз, Көлдөн болбойбу десем, ойлонуп койдуңуз. Мен да үйлөнөйүн деп атам. Исландиядан. Исландиядан кыз алсам кандай дейсиз? Эмичи, ал өзүңүздүн тандооңуз да. Жүрөгүңүз каяка ойт. Мен өзүң бир нерсе тандап атканда эч кимди укпа деп азыр кеңеш берип атам. Анткени ар бир адам бул аалам да. Өзгөчө бир аалам. Мен ааламдагы болгон нерсе сиздин ааламыңызга балким бап келбейт. Туура. Гүлзат айым, билесизби, муну айтып атканын себеби ошол аалам меники айына $5000 төлөп бере турган аалам экен да. Тактап айтканда азыр айтып, мынакей исландиялык кыздар мындай аякта бир мыйзам да бар экен ушундай. Эгерде башка өлкөнүн жараны мырзасы Исландиядан кыз ала турган болсо, мамлекет тарабынан ага
айына $5000 төлөнүп берет. Аха, ушундай максат менен бараткан. Билесиздерби, бизде болсо Кыргызстанда жакында эле активисттер жакшы демилге көтөрүп чыккан. Эгерде кыргыздын кызына үйлөнөм деген чет элдик мырзалар болсо, $100,000 калың бериш керек. Биздики көбүрөөк болуп калат экен андыктан. Сиздики Эми ал нерсе мыйзам тарабынан бекитиле элек да таттыбы. Исландияда бекитилиптир да. Ойлонуп атам, ушу барып келсемби деп. Эми дагы өзүңүздүн чечимиңиз. Мен сизге мындай кеңеш беришим мүмкүн. Сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Эми Барып келди же барып эле койду? эми мындай ал жарыңыз да, сүйгөн жарыңыз болот, Кудай буйрса балдарыңыздын энеси болот. Эми аны акча үчүн албай, жүрөк сүйүп, максатың кандай? Биз эл көтөрөлүбү, Кыргызстанды көтөрөлүбү, Исландияны көтөрөлүбү деген мындай максаттарыңар бир болсо, ошондо үйлөнсөңүзбү дейм да, мындай. Сиздердин жеке жашоосун анан сүйлөшөбүз. Азыр болсо Гүлзат айым, сизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анан кийин биз сиздерге бир гана жакшылыктарды каалайбыз. Бар болуңуз ар дайым. Сиз биздин жалпы кыргыз элибиздин мотиваторусуз. Ар дайым сизди баалайбыз, карап сизди жүрөбүз. Кыскасы биз ойгонобуз, биз турганбыз, дагы да болсо ойгонуп бийикке бермекчибиз. Өзүңүз айткандай ошол эстетикалык деңгээлден эми биз кыймыл аракет деңгээлине өтөбүз.